Саламатсыңарбы? Сейтек борбору жана Кыргыз Республикасынын Салттуу ушуу Федерациясынын колдоосу менен бүгүнкү сабак өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы бул деген ушу күжүрмөн искусствосын кылыч менен жасаган формасын силерге көрсөтөбүз. Ушуда көптөгөн тармактар бар. Алардын көптөгөн курал жарактары бар. Мисалы, алар кыска, узун деп бөлүнөт, ийилчек, ийилбеген куралдар болуп бөлүнөт. Кыска куралды айтсак, мисалы, кылычтын ар кайсы түрлөрү. Узун, катуу куралдарды айтсак, бул таяк, найза, алибарда деген курал жарактар бар. Ийилчектерге ар кайсы чынжырдын түрлөрү кирет. Вот азыр биз сабакты кылыч менен силерге көрсөтөбүз. Ушу күжүрмөн искусствосунда кылыч бул мондай көрүнүштө болот. Бул деген мындай спорттук кылыч деп айтып коебуз. Анткени деген бул спортто ким машыкса, ошо көптөгөн чоң соревнованияларга барса, ошо менен кылат. Кылычты деген бул бир катары мындай өзүңөрдү коргойсуңар жана уруп, согуп, анан укол жасаса болот. Колуңар менен кармап, мындай бир жашынакай кандай чүпүрөк деп айтсак болот. Анткени деген бул бирөө менен урушуп атканда мындай тиякты көрсөтүп, мыяктан болсо сайып, ошондой бир өздөрүнүн мындай хитрости деп коет, ошолорду көрсөтөт. Ага чейин биз баштапкы көнүгүүлөрдөн баштайлык. Бул биз отуруп ритм менен дем алабыз. Ритм деген бул 2 санда дем алабыз, 8 санда демибизди чыгарбайбыз, 4 санда демибизди чыгарабыз. Азына мына мен санап көрөйүн. 1, 2 дем алдык, дем албайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эми демди чыгарып баштайбыз. 1, 2, 3, 4. Ошентип силер 9 жолу жасашыңар керек. Биз эми жылытуучу көнүгүүлөргө өтөлүк. Жылытуучу көнүгүүлөр бул бизде крокодил деп айтып коебуз. Крокодилде бутуңарды чоюп, денеңерди алгачкы көнүгүүгө даярдашыңыз керек. Ошондо биз крокодил кылганда бутубузду канчалык көтөрө алсак, өзүбүздүн денебизге жакын кылып көтөрөбүз. Аркабыз түз болот. Ошону менен дагы экинчи бутка ошентип жасагыла. Эмки көнүгүү бул көпүрө. Көпүрөнү көптөрүңөр билет болушуңар керек. Бул жерден туруп, колуңарга таянып, үстү жака ичибизди чоебуз. Ошентип көпүрөнү жасап 10 секунда турасыңар. Дагы бир түрү бар көпүрөнүн. Бир бутту асманга таянып турган. Көпүрөгө туруш керек. Колубуз менен бутубуз менен таянып турабыз. Анан бир бутубузду чоюп, асманга карай түз кармап турабыз. Муну дагы 10 секунд жасайбыз. Экинчи бут менен дагы ошентип жасайсыңар. Эмки көнүгүү бул шпагаттар. Шпагаттар билгендей эле бир бутуңар астыга чоюлат, экинчи бутуңар артка чоюлуп, алаканыңарды эки жакка түртөсүңөр. Дагы бир жери бар, астыга карай кармасаңар болот бутуңарды. Ошондой эле башка бутка отурасыңар. Кимде ким шпагатка отура албаса, өйдөрөөк деле отуруп, колуңар менен кармап, акырындап отурганды үйрөнсөңөр болот. Жылытуучу көнүгүүлөрдүн аягына келдик. Эми биз негизги сабактын буттар менен мактарга келелик. Мак бул капталга мак деп аталат. Капталга мак жасаганда бутуңарды чоюп, бутуңар түз, жерде таманыңар үзүлбөш керек. Бутуңарды таманга абдан жакшы
кармашыңар керек. Мактын экинчи түрү бул алакан менен бутту чабуу жана кайырмак менен кармап бир колду. Азыр биз стойкаларды үйрөнөбүз. Стойка гунбу, себу. Гунбуга туруп, анан себу стойкасын өтөбүз. Себу стойкада аркабыз түз, инибиз ылдый болушу керек, башыбыз түз. Эмки стойкалар бул чабу. Чабу деген стойка. Анан себуга отурабыз. Себунун отурушу ошондой эле. Эми биз сабактын негизги бөлүгүнө келдик. Негизги бөлүгүндө азыр биз ушу кылычы менен бир нече форма көрсөтүп берелик. Азыр силер көргөндөй эле эми бир кыймылдан жай үйрөнөбүз. Эң биринчи кыймыл бул силер түз туруп, анан кийин сүйбу стойкасына отурасыңар. Кылычты сол колуңарга кармалат, алаканыңар үстү жакта. Эмки кыймыл сүйбу стойкасынан алаканыбызды астыга жасап, анан кылычты өйдө жака колубуз менен оң колго аласыңар. Оң колго кармап кылычты, андан кийин гунбу стойкасына турабыз. Эми ошо 3 кыймылдарды толугу менен көрө аласыңар. Силер кылычыңар жок болсо, таяк же линейка колуңарга кармап алып, ошон менен үйрөнсөңөр болот. Андан кийин үйдө устаттар бар болсо, таяк менен деле кылыч жасап алып, ошентип үйрөнсөңөр болот. Эми эмки кыймылдарды көрөлүк. Гунбу стойкасынан сүйбу стойкасына турабыз. Эмки кыймыл гунбу стойкадан гунбу стойкасына укол жасайбыз. Гунбу стойкасынан туруп калабыз. Силер ошо кылыч менен ар кандай кыймылды өзүңөр даже кылып көрсөңөр болот. Кандай болот экен, кандай өзүбүздү мындай укол кылып же өзүбүздү коргоп, ошо кандай кыймылдарды кыла алат экенбиз деп өзүңөр деле денеңер менен кылып көрсөңөр болот. Азыр элес башынан баштап дагы бир жолу катарынан көрсөтүп берсин. Мен айткандай, кылычтан башка да көптөгөн курал жарактары бар.
ушул көчүрмөн искусствосунун. Азыр биз силерге көрсөтүп берелик. Эки курал жарак кандайча бири-бири менен ошентип мушташып, бири-бири менен өзүн коргогонду кандай кылат экенин. Мына силер көрө алдыңар. Бул деген силер менен көрсөтүп кетсем, бул жолборстун куйругу деп аталат, бянь деген. Бул бянь деген көргөндө мындай бамбук бар го, бамбуктукундай мындай өзүнчө кандай айтсам, Кытай күрөш искусствосунун куралы. Үйдө көп жолу көнүгүүлөрдү жасап көргүлө, анткени көп жолу жасаганда өзүңөр сезип каласыңар. Адам көп жолу жасаса, ошончолук жакшы билип, өзүңөрдү жакшы сезип, анан гунбу, мабу, сүйбуга жакшы отуруп каласыңар. Азыр физикалык сапатка эптүүлүк болуш үчүн биз силерге көнүгүү көрсөтүп беребиз. Бир колуңарга 50 жолу мүмкүн болушунча ошентип топ менен болобу, жеңил оңчук менен болобу, ошентип жасасаңар болот. Бирок ал жерге түшүп калса эчтеке болбойт, алып алып дагы деле ошентип кыла бересиңер. Эми башка колго дагы 50 жолу. Дагы кайталап кетейин, жерге түшүп калса дагы санап кете бергиле. Эми эки колуңарга, оң колго жана сол колго 50 жолу жасайбыз көнүгүүнү. Бул эптүүлүк көнүгүүсү. Анткени ушуда эң биринчи ошо адам эптүүлүк болушу керек. Эми көнүгүүнүн аягында биз отуруп дем алабыз. Бутубузду бүгүп, денебизди түздөп, башыбызды түз кылып, демибизди теңдеп, бүгүнкү өткөн сабактарыбызда эмне кылган сабактарды эстеп алып, жай дем алабыз. Болду, ошону менен биздин сабак аяктады. Биз бүгүн кылыч менен сабак өттүк. Мага сабак өткөн жардам бергени бул Көкүмбек кызы Элес, спорт чебери ушу боюнча. Ошону менен сабак аяктады. Жакшы болуңуздар.